Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасынын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Бүгүн дагы бир жолу көпчүлүктүн өтүнүчү менен бугу урусунун ичиндеги бапа уругун дагы бир талкуулап көрсөк, көпчүлүк адамдар суранып жатты эле, толугураак бир маалымат берсеңиздер деп. Мына бүгүн бапа уругунун өкүлү бул жерге келип отурушат. Жөнөкөй адамдар эмес, тааныштырып кетсек, биринчиси жанымда турган аксакал Мамбетов Кубан, жазуучу, бир нече тарыхый китептердин автору. Билсеңиздер, бул кишинин китептерин окуп жүрсөңүздөр деле керек. Мына бүгүн ушул бапа уругун жазып жатат дагы бир жолу толуктап. Мына азыр дагы маалымат алалы деп отурабыз. Экинчи адамыбыз Шадыканов Таалайбек, ишкер, Санжыра иликтөөчү. Куш келипсиздер студияга. Бизде ушул бапа уругу жөнүндө көп талаш сөздөр бар. Мен бекеринен өзүңдө чакырып жаткан жерим жок. Көптөн бери ушул бапа уругу жөнүндө диликтеп, толуктап жүрөсүң. Ушул жерге келип диликтегениңди бир элге дагы бир жолу айтып берсең жакшы болот эле да. Биз ушул жерге мындай баштайлычы. Бул бугу урусунун ичиндеги бапа уругу деп атпайбызбы? Кимден чыгат бапа уругу? Бул эми тынчтык кептин токотор жерине токтоло турган болсок, биз жана санжырачылар деле, тарыхчылар деле ошо кыргыздарды Долон бийден бери алып келип атпайбы? Андан Тагай бий деп атабыз. Тагай бийден 3 бала төрөлгөн. Булар Богорстон, Койлон, Кылжыр. Ошо Кылжырдан 2 бала төрөлгөн, бул Орозбакты менен Дөөлөсбакты. Орозбактыны эл арасында бугу уруусу деп атап жүрүшөт, ал эми Дөөлөсбактыны сар багыштар деп атап жүрүшөт. Ошо Орозбактыдан 5 мырза чыккан. 5 тең ортон колдой адамдар болгон, мырзалык касиетке ээ болушкан булар. Ар биринин айткан сөзү эм, баскан жери дем болуп, булар эл арасында Арык мырза, Мырзакыл мырза, Асан мырза, Кара мырза, кичүүсү Токоч мырза деп аталган. Мырза деп айтыштын өзү эле бул бир нерселерди түшүндүрүп турат да, бул жөнөкөй адамдар болгон эмес деген. Ошо мырзалардын ичинде Мырзакулдун 2 уулу болгон. Алар Алсейит, анан экинчиси Тынымсейит. Алсейит көл жергесин жер деп калган, Тынымсейит болсо Нарын өрөөнүн күнүгүн Тынымсейит уруусу ошо Нарын өрөөнүндө анча-мынча калдыктары ошо көлдө туруп атат. Алсейит өз кезегинде 2 балалуу болгон. Балдардын улуусу Бапа. Бапа деген сөз бул бардар турмушту туйунткан нерсе. Бапыраган турмуш деген сөз. Ошондон алып Бапа атаган. Экинчи баласы Жамангул. Бул улуу Бападан кийин бир топ жылдан кийин төрөлгөн. Балдар токтолбой жүрүп отуруп, анан жаман болсо дагы аман болсун. Элдин катарында жүргөн адам болсун деп туруп, анан Жамангул аташкан. Анан бул каяктан келген деп жана сөз арасында сурап атпайсыңбы? Бапа ким, каяктан деп. Анан Алсейитке келгенде биз бугу уруусу жөнүндө көбүрөөк сөз козгойбуз. Бугуну илгертен эле айтып келатат. Пулу, бугу, пугу деп айтып келатат. Бирок алгачкы маалыматтар айрым бир мезгилдерде так эмес болот дагы. Кийинки Алсейиттен тараган бугу уруусун ошо кездеги Ормон хан, ошо кездеги Аттуу Баштуу, Калыгул, Олия дегенде бугу уруусу деп басым жасаган. Себеби дегенде Орозбактынын баласы Мырзакул, Мырзакулдун баласы Алсейит бугу насилинен кыз алган, аял алган, же мүйүзден алган. Мүйүздү эне бул баягы кайыптар дүйнөсүнөн, кайбирендер дүйнөсүнөн келген адам. Муну ал жөнөкөй эле кийинки санжырачылар айтып жүрөт. Асан мырза менен Кара мырза Аламыштыктын тоосуна ууга чыгып, ошол жерден
бір жылғын от көріп қалады. Қараса, бұғылар, маралдар оттоп беймарал жатышады. Анын арасында бір тестері қыз менен тестері бала ойнап жүрүшөт дейт да. Бұл жөнөкөй адамдар эмес деп туруп анан ошо эки мергенчи өз ара сүйлөшөт. Биз бугун аталы же эркегин аталы. Себеби эркеги тукум бериши мүмкүн эмес. Кыз бала сөзсүз түрдө бизге тууп тукум таштайт. Деп анан сөзгө келип анан баягы соёчорун атат, эркегин атат. Эркегин аткандан баягы энебиз мен жалгызымды жайладыңар деген баягы чоң баягы ый аралаш өзүнүн мұң зарын айтып адан эки мырза келгенде айтат. Эми бу болор болду. Мен жалгыз бир тууганымды жай кылдыңар, эми таш кормдап кеткиле. Силер олжоңор майып болду себеби дегенде бугу наслинен эчтеке аталган жоксуңар. Эми биринчи колуңар тийгениңер мени алышыңар керек дейт. Эми мен кыскартып айтып атам да дегенде Кара мырзага туш келет. Анан Кара мырза айтат, "Ай, көчөдөгү күңөлөк мен каяктан алам?" дейт. Асан мырза дагы ошондой жооп айтат. Анан болду болбоду эми муну улуубуз бар эле бул жерде. Атабыздын улуу агасы Арак мырза деген бар эле. Кепти сөздү билген кемеңгер адам эле. Ошо кишиден акыл сурайлы деп анан кызды, кара секелек кызды учкаштырып алып алып келишет. Алып келгенде ал өзү мукур мүйүзү бар киши экен, аял экен, ошондо 15-16 тегерегинде болсо керек. Анан бир жылдын тегерегинде Арык мырзанын үйүндө туруп калат, мүйүздеде. Туруп калганда жууч түшөт, тияктан келет, бияктан келет, алабыз дегендер чыгат, ала качабыз дегендер чыгат. Ошондо Арык мырзага бир тескери ой кетет да. Бу булут ээрчип жүрөт. Бу көк жашыл мунарга ээрчип жүрөт. Үйгө киргенде чыкканда да ушундай, киргенде да ушундай. Бул жөнөкөй адам эмес. Бул кайып наслинен жаралган адам. Муну мен алышым керек дейт. Ошондо Арык мырзанын аялы аябай кемеңгер, кыйын, көрөгөч аял экен. Ай, Арык, сен туура түшүн. Алсейитиңдин биринчи алган Токтобийке деген аялды алган, Сару Когурбай деген кыз. Анан Токтобийкең иттин санын 100гө чыгарып, бири-бири менен алды кабышып, азыр бүгүнкү күндө жаманатыбыз башыбыздан ашып турат. Андан көрө тукумун оңдойлушун Алсейитке алып берсе кандай дейт. Анан мырзалар 5 мырзаны чогултуп Арык мырза айтса айтпаса төгүнбө. Мен куруп кетейин, үнүңөрдү кошкула дейт. Ошондо Алсейитке ара көрүшөт. Алсейитке ара көрүшөт да агесте бир ай алган кез экен. Бир аялдан ошо Токтобийкеден Ардам деген баласы бар экен. Кийин булар баягы Сары боор, Кара боор деп бөлүнүп кетишти. Боор аты калып калды. Ардам деген аты эмнегедир өчүп калды. Анан бул мүйүзденен алат. Мүйүзденен алганда бул киши эки бала төрөт деп айтпадымбы? Бапа Жамангул деп. Анан бул кишинин өзгөчөлүгү дагы бир мыкты жагы бул болот. Алсейитке кеңешет. Байым, мен өзүңө кеңеш курайын. Бапама эгер Кудай насип этсе, сен уруксат берсең, мен кайбирендер дүйнөсүнөн аял алып берейин. Ал эми Жамангулга өзүң билип аял алып бер дейт. Экөө эрди катын кеңешет дагы сөзгө келип макулдайт. Бапага менен чогуу алып келгенде ошо бугудагы эң чоң тойлордун бири ошо бапанын үйлөнүү үлпети болгон экен. Кадимкидей нике кыйылат, кадимкидей жол жобосун жасайт. Ошентип анан аты Олуят экен. Бу акыл кенчи болгон аял экен. Өтө акылга дыйкан, ошо кезде бапанын эл билген, журт билген мезгил экен. Ошо бапа менен тең тайлашып, анын акылына акыл кошуп, демине дем, күчүнө күч берип турган аял экен да. Анан ал 9 эркек бала төрөгөн экен.
Бұлардың ең ұлысы Чалай, Қуақы, Манжы, Бұлан, Суан, Эштек, Төрештек 9-шысы. Ең кішісі Төрештек екен. Анан бұл жанағы айтып атпайыз бұл теге қайып болып кеткен 4 баласы. Анан 2 баласы Ағүйлігі Қазаққа кеткен, 2 баласы, 1 баласы Өзбекке кеткен деп жүрбейіз бі. Анан бұл чынындалы Жаманқұл кейінчерек төреліп, 9 бала төрелгенден кейін төрелген бала екен да. Бапаның 9 баласы төрелгенден кейін Жаманқұл үйленген кез екен, Жаманқұл атабыз. Анан Жаманқұлға дағы баяғы атасы қатары Алсейіт атабыз аялды өз алып бере алған емес деді. Ошонда дағы кейлешкен мүйіздене болған екен. Ал эме түштіктен хан Шырдақбек деген қызын алып берген екен. Ал қызын алып бергенде дағы енебіз баяғы Алсейіт Ағүйліде жүргенде көріп жүрген кіші екен да ханды. Ана хандың 3 қызы бар екен. Анан 3 қызынан кимисін аласыз деп баяғы атасы қатары алдына барған жоқ та. Енесі барып атады. Бапан алып барып атады. Анан шундай мен құда түшіп келдім деп атады. Анан ошондо Шырдақбек хан сұраған екен. Мейлі, мен сізді білем, олиялыңыз, завалыңыз бар. Ошо кезде Ағүйліде жүргенде сіз жөнінде көп кеңеш, кептер айтылчылы, арғандай сөздер жүрчілі. Мен ошоныңызға тазим қылып атам. 3 қызым тұрат бой жеткен. Кимисін аласыз деген екен. Десенен ұлуысын қарап тұрып, ортонышын қарап тұрып, кичүүсүнө көз токтогон экен да. Анын көзү токтоп, мен балам эле ылайык, балам менен тең ушу кызыңыз ылайык дегенде, безге тийгенде секирип кеткен экен хан Шырдакбек. Бугандай көйнөктү башынан ылды кийеби же аягынан өдө кийеби? Бу эмне дегениңиз Кудагый? Менин 2 кызым эрге кетмейин, сизге эч кандай тиги кичүүсүнө жол жок деген экен. Анан ошонтудан хан Шырдакбек жакшы мамиле кылбай, экөө күйөөгө кеткенден келип алып кетесиңер деп анан ооданы бекитип, анан тигилер жолго чыккандан жолду катар жанына мүйүзденен жанына баргандар сураган экен. Эмне үчүн 2 ай чырайлуу кызына көзүңүз токтогон жок та, тиги кичүү 3-чү кызына токтодуңуз дегенде айткан экен. Бул улуусу хан күсөгөн ханга турмушка чыгат. Мындан туып тукум бербейт. Соғынча канабайт деген экен. А экинчиси дагы хандын бийлигине чыгат, хан бийлеген урууга чыгат, бирок мындан оң тукум чыкпайт деген экен. Те кара кетирекейди кантип тандадыңыз дегенде бул мөөн эмчек. Мындан 5 бала төрөлөт. 5 берем болот деген экен. Ошонтудан жанагы кичүүсүн алып, жана Жаманкулдан 5 берен деп айтылып атпайбы? Бул жанагы кыдык, белек, төрө кочкор, ит бокбоке. Булар улуулар кыдык менен белек кишилер Жаманкулдан. Эми бул эме баягы Жаманкулдун бапа менен бир туугандыгына келип атабыз. Анан жанагы эмне үчүн бападан 2 бала калган деп, жана сөз башында дагы биз отурганда сүйлөшүп калбадыкпы? 2 бала калган. Улуусу Чалай калган. Эң кичүүсү көкүрөк күчүгү Төрештек калган. Себеби дегенде ошо Жаманкул эрезеге жетип, бая жоо күсөп, баягы кыргыздарды, калмактардын оор касабасынан куткарып турган мезгилинде ок жаңылат. Ок жаңылганда бапа эмчи домчалат, Кашкардан, Анжан, Ажыдан алат, бирок огу түшпөй коет. Ошондо бир туура чабар бирөө айтат: "Эй, бапа, сен 9 балаңды алып тегеренсең, айрым бирлер өлүп калышы мүмкүн, бирок иниңден огу түшпөйбү" дейт. Анан айтса айтпаса төгүнбү. Муну ушундай кылайын дейт дагы, ошо 9 баласын алып тегеренет. Ошондо Олият денеге Жаманкулду тегеренет атпайбы? Боз үйдү тегеренет. Боз үйдү, Жаманкул жаткан боз үйдү тегеренет. Ошондо Олият денеге кеңешпей туруп тегеренет. Олият дене угуп келгенде ошондо 5 баласы жеринде жан берген болот.
жан берген болот, неме 4 баласы жан берген болот, 5 калган болот. Анан бапага тарын чартат. Бапа, мен айтканыма көнбөдүм. Мен ошо балдарымдан Кыргыздын кызыл тебетейлүү башчыларын тарбияладым эле. Эми өз балың өзүңө улуусу чалай калып атат, кичүүсү төрештик калып атат жаштан. Мен эми 3 баламды саган өмүрүн кыйып бербейм. 3 баламды алып мен көзүм көрбөгөн, кулагым укпаган жакка кетем деп. Ошондо Кубакы, манжы эчтеги үчөөнү алып кетет. Үчөөнү алып кетет, ал жерден эч кандай күч буларды токтотуп кала албайт да. Себеби дегенде Олият эне өзүнүн акылы менен, көрөгөчтүгү менен, көсөмдүгү менен элге журтка жаккан да. Анан булар эч кандай күч алып кала албайт дагы, бул Казактын алыскы Көкчөтөө тарапка чейин кетет. Көкчөтөөдөн анан жанагы 2 баласы жанагы үйлүдө калды деген кеп ошондон. Ал эми 1 баласы Өзбек тарапка, Жизак өрөөнүндө азыр бапанын 1 уру эли бар. Эштектин тукумдары. Биякта 2 район эли бар деп жүрөт, интернеттен тияк бияктан кийин байланышып антип мынтип жүрөбүз, эми кез келген жок. Себеби 31-жылы булар келген экен. 2 бапаны кошолу деп келген экен. Бирок Эшмамбет Кендирбай уулу деген ошо бапанын мык чегери, ошо Ревком төрагасы тигип болуп жүргөн киши, ошол кыдырткан экен көлдү. Кыдыртканда Барысконго батпайт. Барысконго батпайбыз деген экен. Батпасаң анда жүр деп аны ээрчитип алып, чоң жайылма, кичи жайылма деп коет. Өзүң Ак Судансың да, тетереки Орлины, Отрадны, Соколовка, тигипу деген жакта, тиги түп суусу менен аркы Жыргалаң суусунун куймасы. Мына ушул жер бизге ылайык деген экен. Ошондо 1 райондун деңгээлиндеги эл бар экен. Эми мен буга кошумча кыла турган болсом, Төрештек мажик тукумуна бүтүп кошулат. Анан Чалайдан 6 ата тараганда, мен азыр ошону айтып келсем, Төрештек атадан мажик атадан тараган ошол мажик атадан Жолчоро деп аталат. Жолчорого Медет уруусу кирет, Мөндөш улуусу, анан Жумаш, Чылпак 4 ата кирет да. Булар ошо Жолчоро уруусуна деп коет. Анан экинчиси Сатайдан, үчүнчүсү Кенжебайдан 5 ата болгон. Өмүрчү, Аблеш, Айылчы, Кожомберди, Алыбек, Карагул. Булар ошо 5 атадан тарайт да. Анан Чалайдан ата Кутуй 6 ата болгондо, ал эми баягы бизде Барыскондо бапада Мажик Кутуй деп бөлүнөт. Ошо Кутуйдун ичинде 6 атага бөлүнгөндөр, биринчиси улус Адыр, Кожош, Тойчу, Чагыр, Сары Күчүк, анан Теңиз деп. Бул бапада 2 баласы калды. Туурабы? Улусу Чалай. Чалай. Бирок Чалай менен Төрештектин ортосунда бир эме болуп, Төрештек өлүп атпайбы? Эмне себептен болду? Анда баягы сынчы келип, ошо сынчы сынайт да. Сынаганда мына орки Төрештектен Бул эми мындай да талай. Бул Ошо башынан баштасак, жанагы Чалай менен Төрештектин ортосунда бир келишпестик болот да. Бападан 2 бала калып атат да бапанын жанында. Бапанын аялы Олият энебиз кулагы көз көрбөгөн жерге кетип атат. Ошондо эл арасында сөз болот. Бапа жазыптайып көзүң жумулуп кете турган болсо, сенин байлыгың, сенин бийлигиң кимге калат дейт. Анан а киши ойлонбой туруп айткан экен, албетте Төрештекке калат деген экен. Төрештек ошондо 12-13 жаштагы бала экен, Чалай 20-дан ашкан бала экен да. Үйлөнүп жайланып элек экен, ичи тарлык кылат экен. Анын ортодон чагым салгандар чыгат экен. Ай, Чалай, сен атанын сакалдуусу болсоң, улуусу болсоң, эмне үчүн бапаны боочусу, байлыгы, минген аты көтөргөн жоо жарага сенде калбаш керек. Эмне үчүн тетереки көчүгү бокту балада калыш керек деген экен. Дегенде бул менин колума кол, бутума бут болуп, акылыма акыл кошуп жүргөн бала. Мен ошол себепти айттым деген экен. Анан ошол чагымдан отуруп эле, анан кимди айтышат экен? Чалайды.
Sen bu iningde өлтүрүп койсоң эле анан кептин баары бүтпөйбү деген экен. Дегенде кандай кылам деп сураптыр, баягы акыл кошкондор болуп атат да, туура чыгарылар. Дегенде сен өлтүрүп кой, анан баары сенде калат деген экен. Дегенде ууга чыгып жүргөн кез экен, ошондо үйлөнгөнүнө 6 ай болуптур. 15ке чыгып калган мал экен да. Мезгил өтүп анан ой өзүнүн бир мукур кестиги бар экен, ошо керелди кечке курчутуп анан айтса айтпаса төгүнбү. Мен муну өлтүрүп койсом эле анда мен ээлик кылат экенмин баарына деген экен. Дегенде анан баягы уудан келатканда ой төрөштегим шыралга деген экен. Ой болсун аба. Эмне өңүңүз керс ара тартып калган деген экен. Атам тынчпы дегенде атаңды кудай алмак беле жатат деген экен. Бапа ошо кезде карып келаткан эле кез экен, атасына айтат экен. Десе анан эмне тынччылыкпы дегенде баягы түшүп келатканда баягы кестик менен жарып өткөндө жука чурайынан төштүн күлүгүнө чейин шара тилип өткөн экен. Анан аттан ооп жыгылып ошо жерде көзү көрүп кулагы угуп баягы күбө болуп аткандар анан инисин жай кылды деп туруп аны да баягы көгөлө койдо соет экен. Акыл эсине келген кезде ал качып баягы кулагы угуп көз көрбөгөн жака качат экен. Кийинде эле Чалай деген жер бар, Барсконун өрдөшүндө. Ошо жерде жашап өткөн экен. Жашап өткөн экен, анан ошо атасы төрөстө өлгөндөн кийин бир 3 айдан кийин төрөлгөн баланы Мажик деп аташыптыр. Азыр Мажик ошондо кошкондо ошо төрөштөгү ата өлгөндөн кийин Мажик ата энесинин боюнда калган экен да. Анан ошо энесинин боюнда калгандан кийин Мажик туулганда атын Мажик деп коюп, анан курсакта калган Куу Мажик деп аталып калган да. Ошол кезинде. Ошону айтылат да. Азыр Кулкемиңге ошо кошулганда. Ошо курсакта калган Куу Мажик дегени бул баягы чечек аралап, бетин чечек чегелеп чаар Мажик болуп калган экен. Анан бул Мажиктин өзү жөнүндөгү дагы уламыш дастандар толтура. Себеби бул көрөгөч болгон, ай санаган, жыл санаган, мүнүшкөрлүк кылган, саяпкерлик кылган, чоң аттуу баштуу иштерге аралашкан. Ошо кездеги бугунун мыкчыгер, ошо кезде бугунун билермандарынын бири болгон. Туура. Бул Мажик жанагы соодагерлик кылып көп жылдап жүрүп ошол жактан үйлөнбөдүбү? Мына ошондон токтолсоңор, жанагы балдардын келип чыгышы ошондон. Мажик барып жолдо келет, жанагы өзбек айыл кыз Сатай деп койду бир баласын. Жолдон таптыган аялым деп Жолчоро деп койду, жанагы Барскондогу Жолчоро тукуму. Билесиңер. Анан жанагы эле белгилүү Садык Баатырдын атасы Кенжебай төрөлдү. Анан 3-чү аялынан калп айтпасам кара кыз. Туурабы? Мажиктен 4 бала төрөлдү. Белгилүү кишилердин балдары. 4 бала төрөлдү. Мына ушул балдар жөнүндө. Мына мисалы үчүн азыркы негиздеген Барскондо Жолчоро тукуму, Кенжебай баары эле бар да. Ошо канча түтүн болуп калдылар? Азыр эми Бапада элдин саны 11 миңге жетти. Ошол жаңакы эки атанын балдары Мажик Кутуйдун аралашканда калганда, эми эң көп түтүн бул Кенжебайда. Андан кийин Сатай уруусунда. Анан калганда эмес, уругу. Урук деп уруу эмес. Андан Кутуйлары. Бул жерден айтып коюш керек. Биз мына Мажикти айтып атпайбызбы? Мажикке токтолобуз. Чалайдан канча бала? Чалайдын өзүнөн. Чалайдан 6. Жок. 6 эмес го. Жанагы атыга кайда? Адыр, Кожош, Тойчу, Чагыр, Сары Күчүк, Теңиз деп. Менче талаш силерде ушул жерде бар, жана талашып аткан ошол. Чалайдан 2 эле бала. Адыр атыга. Адыр атыга деген 2 эле бала. Атыгадан Кутуй. Атыгадан Кутуй. Анан Кутуйдан жана Кожош, Сары Күчүк, Теңиз, Тойчу, Чагыр деген 5 бала. Мына жана ошону сурап аткан такталаш дейт. Мен бапа эмесмин. Мен көп талашам силерден, чай Адыр менен атыга бир тууган болуш керек. Силерде жанагы улуусу ким десе, Адыр деп атпайсыңарбы? Туурабы? Адыр атыга
чалайдан мен ойлогом силер тактагансыңар, ушуну эл суранып атат да бир айтып койсоңор депчи. Сиздерде улуусу ким деп айтылат? Адыр деп айтылабы? Эми мында кутуй менен мажик деп аталып калышы бар да. Себеби дегенде чалайдын да аты алган жок. Төрөштектин да аты алган жок. Ооба. Анын тукумдарынын аттары калды. Кыргызда эми аттуу баштуу тукумун бий көтөргөн, бай көтөргөн же болбосо ошонун атына калган. Ошол себептүү төрөштектин аты жок. Ортодо чалайдын аты жок. Балдардын аты жок. Анан небере баласы Кутуйдун аты чыгып атпайбы? Адыр Кутуй атыга деп чыгып калып атат да. Ошол жерден бир аз талаш болуп атат. Адыр атыга деп мен билгенден 2 баласы болчу эле. Анан атыгадан Кутуй. Туурабы? Кутуйдан анан 6 бала кетет. Тарап кетип атат. Тарап кетет. Ак жол деп жана барышын кошуп жүрбөй. Жакшы. Эми бул жерден биз айтып атабыз. Мына таратып келбедикпи? Биз жанагы мажиктин чейин жолу, жанагы беги туура айттың. Мунун бети машинанын баары баягы чиркей чагып өзгөрүп кеткен үчүн баягы келбеди. Чечек чегелген. Тааныбай калбадыбы? Сен кимдин баласысың десе, ой, сен калбай айтып атпа депчи. Ошондой бир касиети менен көрсөтүп, ушул баласы Турбаева, Мажик деген ушу Турбаева деп анан таанышпадыбы? Туурабы? Келгенде. Ошо Мажиктен 3 бала. Жолчоро, Сатай, Улуусу Сатай, Жолчоро и Кенжебай. Кенжебайдан ким чыгып атат? Кенжебайдан өмүрчү Аблеш, айылчы Кожомберди, Алыбек Карагул. Кенжебайдан кетет да. Кенжебайдан кетет. Ооба. Өмүрчүдөнчү? Өмүрчүдөн Гендирбай. Өмүрчүнүн 2 аялы болгон. Улуу аялы Күң бала. Күң баладан 4 эркек бар. Экинчи аялы Толке. Толкеден баягы өмүрчүнүн 5 бирен, Толкенин 5 бирен деген 5өө тең кыйын чыккан. Бирок булар 1916 жылдагы орус баскынчылыгынан улам баягы Барскондун өрдөшүндө жашап аткан 40 түтүн бапаны кырышкан орустар. Ошону бири-биринин колун байлатып, штык нождору менен эле бычактар менен ок чыгарбай туруп өлтүрүшкөн. Ошондо 4 баласы өлгөн, жалгыз Булан деген калган. Булан деген калган, ошондо киши кийик болуп, ал көрсө мал жанын карап эрте саат 4-5-терде чыгып кеткен окшобойбу. Үйдө жок болуп калды. Үйдө жок болуп калгандарын бала бакырасына чейин кырган экен дагы. Сандыкта болгон эми ал агесте алтын барбы, дилде барбы, ким билет. Бирок ошолордун байлыгын алып, малы мүлкүн айдап туруп кеткен. Ошону Карагайдын арасынан баягы ызы чуудан улам Булан келген экен. Келип көрүп отуруп анан киши кийик болуп анан ошо Барсконун өрдөшүн көздөй, Таарылга Ташбулак деген жер бар. Ошо жакты көздөй жөө качып жүрүп отуруп, ошондо бир Алакөл деген чоң көл бар. Ошо көлгө барып башы менен мылгаган экен, сайылган экен. Тагдырдын буйругу менен аман калган экен. Ошол аман калгандан кийин айткан. Ушундан мына 4 атанын маана бир ата эрте өлүп, баласы Мамбет Байзак калган, ал эми калган 3 атаны бүтүндөй укум-тукум менен 40 түтүндү кырып койгон. Ошол менен бир эле атадан калган, маанадан тукуму калган, 2 атадан калып атат да, калгандары 3 атадан бир да бала калган эмес. 5 биренден 5 бирендин 3-өн жок турбайбы? Ошону айтып атам да. Эми биз айталы бул Бапа уругунда. Мына биз тарыхын айтып келдик. Кенжебайдан. Кендирбайдан Шадыкан, Атакан, ошолор чыгып баягы Кендирбайдын баласы Эшмамбет болгон. Ал Эшмамбет деген аябай зиректүү болуп, жаш кезинде Жусуп Абдрахмановдордой эле болуп, ошол убактагы мыкты мектепти бүтүп, өтө билимдүү адам болгон да. Анан 1928 жылдары Барскон айылына
австрийский чертеж менен мектеп салган. Азыркы күнгө чейин ошо мектептин турпаты турат. Жыгач, жалаң жыгачтан салганда, терезеси стандарт европалык типте салган да. Анан ал киши мына бирки кийинки кездерде бапалардын баарын бир жерге чогултам деп Барскон, ал тиги Дархандын жайытынан берки Чичкандын кокусуна чейин бапалар турган экен да. Ошонун баардыгын мен бапага чогултуп, бапалар бир жерде бололу. Желдеңдерди болсо тамгадан тиги Дарханга чогултуп, ар бирибиз өз жерлерибизде бололу деп пландаган экен. Бирок баягы өзү контур болуп айдалып кеткенден кийин ал ишке ашпай калган да. Эми азыркы күнгө чейин ар кимиси ар кандай түшүнүк кылып жүрөт, бизди көчүрбөй койсо Барскон айылы тиги Дархандан бери болмок экен деп. А кезде эми эл журт аз эле болгондо, ал кишинин ою боюнча ошо баарыбыз бир жерде болсок деп аз адамдар болгондон кийин ошондой пландаган. Ал ошо өзүнүн билимине жараша ошого аракет кылган да. Эшмамбет кезегинде баягы кандай деп айтсам, эл оозуна алынып, билими бар, көз карашы бар, абдан кыйын Кендирбай уулу. Бул менче болжол менен 1870-1865 жылдар төлөгөн окшойт деп ойлойм да. Ушундай жылдарында Эшмамбет чындыгында эле бул жерге жанагы Барсконго бул эки бапаларды чаржай жүрбөй бир башын коштурайын деп бирден бири кошкон ошол. Жана талаш болуп атпайбы? Садык Баатыр кошту беле же Эшмамбет кошту беле деген соорогочу. Ага, сен да жооп берсең. Мезгилде болуп калат да. Эки ушунун эмесине тактап койчу. Садык Баатыр кошту дегенге мен кошула албайм. Себеби дегенде Садык Баатырдын жашап өткөн доору ага чейин бир кылымга чукул убакыт болуп атат. Башка мезгилге туура келип атат. Садык Баатыр, Атакеби, Эр Солтоной, Эр Садыр, Бердике Берен, мына ушулар менен моюнча өскөн киши. Эсенгул Баатыр менен. Эсенгул Баатыр менен. Демек булардын жашап өткөн мезгили кыйла алдыга кетет. Анан Садык Баатырдын эмнердиги бар деген сөзгө келип такалабыз да, ким эле Садык Баатыр деген. Садык Баатыр аскердик тактиканы ошо кезде өздөштүргөн, билген, колунан келген өнөрүн элге журтка арнаган адам болгон. Анан жанагы түштүктөн баягы Син империясы калмактардан Кытайды бошоткон кезде жерлердеги калмактардын күчү алсыраган. Ошол эле мезгилде Коңур өлөңдөгү, ошол эле мезгилде Чүйдөгү, Токмоктогу, ошол эле мезгилде Барскондогу калмактардын чебин талкалай башташкан. Байтик Баатыр жактан Барскондун Акынбек Баатыр ылдыйкы айылдан болот, Кутуйдун бир баласы. Мына ушулар тамак аш бербей, кишини киргизип чыгарбай туруп анан жай кылышканда, анан ал мезгилде калмактар баягы алсырап Кытайдан качып бозгону менен жерлерде жашап аткан калмактар күчүндө эле турган. Ошолордун биринде Кенжебайдын малына калмактар тийип, ошону ажыратып келиш үчүн Садык Баатыр аттанган. Аттанганда өзүнүн баягы ат оюндарын үйрөтүп, кыр жигит күтүп, колунан көп нерсе келип калган кез экен. Түштүктөн бери ал тажрыйба топтоп келген да, согуш тажрыйбасын топтоп келген. Анан ошондо калмактан биринчи жолу Кенжебайдын малы мүлкүн ажыратып, биринчи жолу ошо баягы түштүктөн келгенден бул көл өрөөнүндө эрдик жасаган экен да. Ошол эле мезгилде Садык Баатыр кимди алган, кимге үйлөнгөн, Кенжебайдын кудасы ким болгон деген сөздөрдү чыгарыш мүмкүн да. Садык Баатырдын туулган жылы болжол менен канча деп атасыңар? Бул эми болжолду 1740 деп жүрөбүз. Себеби дегенде бул кишини айтып жүрүшөт. Мойт аке менен моюнча өскөн адам болгон деп. Мойт акени тарыхый так маалыматтарга таянсак 1745 жылы. Bundan bay 2-3 yıl ayırması boluşu mümkün. Bирок жаштарынан айырма болсо дагы булардын жандары бирге болгон адамдардан болгондо. Мен ойлойм 1735, 40 ушун тегерегинде ойлойм. Бул эми 5 жыл сүрүштүрүп көрсө, анткени атаке жөнүндө да кеп болуп атпайбы? Жанагы
Садық Батырдың ел құрап, аскерлік тактиканы жақсы білген үшін қалмақтармен соғысқанда да Садық Батыр бар деп ел артынан ешігенді. Садық Батырды баяғы қолбасшың күшті болса артындағы елдің бәрі сенімді болады да. Садық Батырдың, урматтуу замандаштар, атағы шыққан жері ушундан көп айтылбай жүрбөй, Садық Батыр дейбиз. Бұл қалмақ дорында дағы, ол қазақ-қырғыз чабышында дағы елің жерін қорғаған бірден бір батырлардың бірі Садық Батыр болған. Баяғы Тайманбай найзасайып, ат үстінде күні-түні баяғы жүрген батырлардың бірі болған, елін жерін қорғап. Садық Батыр деп, бұл Бапа ұрығында шул Кенжебай ұлы Садық Батырды айтады. Мына сөз жөнінде болып жатады да. Бұл Садық Батырдың аялы кім? Кімді алды? Аялы Садық Батырдың аялы бұл Сарбағыштың бие Атаке бидің қызы болғанда. Бұл эми Садық Батыр ошондо күйөөлөп Кенжебай атабыз ошо Садық Батырды ошо Атаке бидің қызына түздөгөндө, бұл Садық Батыр жа өзіңіз айткандай жаш кезинде эле ушундай батыр мүнөздө болуп, ат ойнотуп, оодарыштарга түшүп жүргөн экен да. Ошондо атасы эки аранжы болот да. Бул баладан бир батыр чыгат, же болбосо ошо кошо жашап жүргөн, чогуу ойногон балдардын ата-энелери көп жактырчу эмес экен. Булар баягы ат үстүндө оодарышып эле чабышып жалаң согушка даярдангандай мүнөздө жүрчү экен да. Жоо өңсөгөндөй. Анан тиги күйөөлөп Атаке чүйүүгө Сарбагыштарга барат да. Анан барганда жанына 40 жигитин ээрчитип алат. 40 жигитин ээрчитип барганда Атаке бийдин жан жөөкөрлөрү бул эмне чаап алчыдай болуп, ошо жигиттери менен келип өзүнчө сыр көрсөтөт, кыр көрсөтөт болгондон ал жерде жатышат, салам берсе дагы саламын алигин жакшы албай Атаке бий кыр көрсөтүп. Себеби анын жылкысын чаап калмактар ары Мерке тарапты көзөй кеткен экен да, ошондон капа болуп турат. Анан кийин бир жез кемпирдей кемпир келип, анан ар кайсы баягы кышылар сөздөрдү айткандан анан түшүнбөй анан бир жигити келет. Бутунун учу менен басып кирип тиги болуп, ал дагы бир баягы кырчаңгы сөздөрдү айткандан кийин жигиттерин барып биз эмне кылабыз, кандай кылабыз дегенде же берерин айтпайт, же берберин айтпайт, кабак ачылбай тургандан Садық Батырга айтат да, ушинтип малга тийип биздин малчыларды күңдөрдү айдап Мерке тарапка калмактар алып кетти дегенде, уруксаат берсеңиз мен ошону кайтарып келейин дейт. Ошондо Атаке бий көңүл ачыла түшөт да. Бейлиң балам барсаң барып, ошону барып кайтарып кел дегенден күнү-түнү 40 чороосун алып алып, ошол калмактардын аркасынан жүрүп. Эми калмактар да жөнөкөй болгон эмес да, алар өзүнчө стратегия күтүчү кууп келет, жакында келбейт дегенден кол салып Мерке тараптан чаап баягы капысынан кол салып малынын баарын кайтарат. Анан кайтарып кичине биз эми шаан шөкөт болуп, эми жеңдик алдык малды эми кайындыкка жакшы ой менен барабыз деп атканда, калмактардын баягы жашынып жаткан ар жактагы буктурмада турган жигиттери дагы кол салат. 3-4 жолу жолдон ушундай карама-каршылык көргөзгөндө алар менен да кармашып, анан Садық Батырдын 4 жигити ошол жерден калмактардын колунан кайтыш болот да. Анан баягы капаланып келатып жолдон бир жөнөкөй адамдын бээсин кулуну менен жүргөнүн көрүп калып, ошол кулундан жакшы бир тулпар чыгат го деп, ошол тулпар менен көңүл ачылып кичине алаксыгансып, анан баягы Атаке кайнатасын, болочок кайнатасына келет да, малдын баарын айдап алып. Анан шаан шөкөт менен жакшылап тозуп алышып, анан Орозон деген өзүнүн кызын ошол Садық Батырга күңдөрүн, кулдарын кош берейин дегенде Садық Батыр каршы чыгат. Андан көрө жанагы калмактан чаап келген ол жолу ошолордон кош берсеңиз мен ыраазы болот элем дегенде, болуптур. Балам, сен айткандай болсун деп анан кийин ошентип кызын коштоп берип, ошол Орозон деген Сарбагыштын Атаке бийин кызын
үйлөнткөн да. Садык Баатырды. Бул Ошондон калат. жана таалай айтып атпайбы? Баягы кулунду белекке берген деп. Бул кулун жөнөкөй кулун болгон эмес. Бул кезегинде Атаке бийдин атын ааламга дүң кылган Керкулун деген болгон. Керкулундун чоо жайымындай малды чаап келатса ага чейин сөз болгон экен. Кенжебай Атакенин баягы журтуна келип куда түшкөн мезгилде баягы малы жанын карап отурса баягы колго илине турган күлүк, колго илине турган жорго тулпар чыкпайт деген экен. Кенжебай да өзү сынчы саяпкер болгон. Анан ошондо баласына айткан экен, кап ушунчалык мал күткөн экен, ушунчалык жан күткөн экен, ушундай жерде турат экен, бирок ушу аттуу ачтуу малына көзүм түшпөй койду дегенди кулагына илип калган экен дагы. Садык Баатыр кайра айткан жолунда бир ат сугарайын десе, тиги неме тезек агып келатат дейт. Анан аттын үстүнөн сугарып аткан аттын үстүнөн эңкейип тезекти алып уучуна ууштаса таштай катуу дейт. Анан атасынан уккан сөз бар экен да. Бул тулпар туулган кулундун немеси, кыгы. Бул сууда албайт, башка да албайт. Бул чоң жышаналуу мал деп. Анан жан жоокерлерин коюп анан айткан экен, мен ушу сууну бойлоп көрөйүнчү. Ушуну кулун табышым керек дагы, мен ушуну кайнатама белекке беришим керек деген экен. Анан бир аз жүргөндөн кийин караса бир жалгыз жарым эле жашаган киши дейт, Кудай берген деген адам экен. Ошонун жалгыз бээси менен жалгыз Керкулуну бар экен. Кулун аттын бээнин үстүнөн секирип ойноп турган экен. Дегенде анан келип учурашып, ата жаман көрбөсөңүзчү, мен Атакенин болочок күйөө баласымын. Душман тийген малын ажыратып кетип баратам. Мен 100 жылкы берейин, ушу кулунду бээңизди бербейсизби деген экен. Анын тиги киши жалгыз бээси болсо, жалгыз кулуну болсо, анан тиги 100 жылкы берейин деп атканда макул болот экен да. Ошол бээни кулуну менен Атакеге алып келип берген экен, бирөөлөр аркылуу жана жан жоокерлер аркылуу. Бирок алар чоо жайын айткан эмес экен. Бул эмне деген кулун, бул эмне деген бээ дегенде эчтекесин айтпай эле туура чабарлар кайра айткан экен. Бул кызыңды алып кулунду бээни алып келип салгандай баласы менен бир күнү таштап кетет бул. Бул эрге өкүрөк. Эр болгон менен, баатыр болгон менен акылы кем бала окшойт. Ушуну саган жөн берген жок, төлгө кылып берип атат дегенде Атаке да кырак киши да. Жок, мунун чоо жайы башка. Мен ушу малды күтүшүм керек, малды тутушум керек, муну багып өстүрүшүм керек деген экен. Ошондон жана Керкулун чыгып, кийин бул бая казак тараптарда казактын ханы Абылай хан өлгөн кезде чакырык болгон экен. Абылай хандын көп какарын көргөн да ким Атаке би. Анан баягы атын минип барган кезде күлүгүн эл ортого түшүп отуруп чаптырган экен. Чаптырганда 40 чакырым жерден Керкулун алдыга келген экен. Алдыга келгенде бая ошо алдыга келер түнү Атаке би түш көрөт дейт, ат үстүнөн ит кабат дейт. Ошондо айткан экен, бул же мен күлүгүмдүн башына көрүнсүн, же менин башыма көрүнсүн деп, ошо хан тоосунан Абылай хандын аш өтүп аткан жеринен түндөп күндөп анан агесте Чолпон атанын өрөөнүндө Атаке бийдин бала чакасы ошо туур ош жерде экен. Анан ошондон чапкан бери болгондо бир 400 чакырым жерде анан басып өткөн экен. Басып өтүп анан бая чаң баскан, араң келип анан жыгылган экен. Кемпирине бир малды айткан экен, асабайлап койгон Керкулунду. Байбиче, барып карачы, тиги жылкы эмне болду дегенде кемпири келип айткан экен, эки кулагынан түбүнөн сызылып бая тер чыгып турат, болбосо кош курунуп жакшы турат деген экен. Анан бир малды айткан экен, агытбый арам өлгүрдү деп. Себеби дегенде жана түшүндө көргөн түшү же анын башына, же аттын башына көрмөк экен да. Өзү ушунда жоргон экен. Анан дегенде анан ат баягы чимирге атып, көлдүн суусуна барып баягы катуу ичкен экен. Катуу ичкенде бая шор суу бая ичине алып, ошо бойдон бир мезгилдерден кийин анан ат өлгөн экен. Ат өлгөндө мууздатып, мынакей атым менен чыгып кетти,
деп анан ошондон мугуздоосунун ооз тийбей туруп анан адам населин баягы жерге бергендей кылып акыркы сапарга узатып ошону менен атын садага чаап өзү аман соо калган экен да. Мына урматтуу замандаштар, Кубан мырза Керкулун жөнүндө айтып өтпөдүбү? Кубан мындай да, мен ушул Атакенин Керкулуну деп укчу элем да, мурун элечи. Бирок жанагы Абылайдын ашында деп уккан эмесмин. Бирок 400 чакырым Токтогой келип аса байлаган Керкулуну деп айткан өтө күлүк ат болгон да. Бирок азыр угуп атам, бул Садык Баатыр Атаке кайнатасына берген экен да. Жанагы мен мурун уккам Керкулун тууралуучу, аса байлап салбады беле. Карачы, түрүбү десе дагы эле турат деп атпайбы, агыт деп атпайбы андачы. Мына ушул ат чындыгында мына Санжыр акырындап келип үндөшүп атат да. Муну Садык Баатыр берген экен да. Атаке Баатырдын баягы аброю өтө чоң киши болгон. Эмне үчүн Садык Баатырды ал сыйлаган? Кызын берип атат. Ошондо да баягы Атаке кыр көрсөтүп турган да. Кимгечи? Садыкка. Жана Садыктын айтканы бар да. Же Атаке кызын береби, же Садыктын жини келеби деген сөз ошондон калган да. Атакеге ким ушинтип айтат эле? Садык Баатыр айткан. Ушунучу. Туурабы? Садык жеткирип барганда ошону Атаке туура түшүндү. Ал Садык Баатыр менен Атаке өзү бир эле аброй бирдей эле киши болгон. Ушунчалык баягы аты азыр эле чыгып атпайбы Садык Баатыр деп. Ал кезегинде айтпайм, ат үстүндө түнү бою баягы эл жер кыдырып эл коргогон кишилердин бири Садык Баатыр болгон. Ошон үчүн Садык Баатырды Атаке, Эсенкул деп атпайбызбы? Бул баатырлар биргелешип иш кылган баягы Бердике берем. Нова. Ошол бир кудаш адамдар да буларчы. Эми ошондо жа Кыркмакерең деген Садык Баатырдын аты, Акшумкар, Бүркүтү, Кумайык, Тайганы. Бул Садык Баатыр чечен, өзү мүнөшкөр, баардык жагынан төп келишкен баатыр болгон экен да. Жана сиз айткандай Атаке би бекеринен баягы макулдугун берип, ошо тең тайлашып ошо жүргөн да. Бул деген ар бир уруунун башчылары менен өтө жакшы мамиледе болгон. Бул жерден айтып кетиш керек. Бул жерде мындай сөз бар да, Садык Баатыр карып калган кезекте Барсконун жерин келип жактырган, аны элди алып келген деген сөз бар. Ушуга кандай карайсыңар? Бул мындай да баягы кийин жуңгарларды, калмактарды аргуу бар бошотуп келгенден кийин Барскон жерине мурда бир жер деп кеткен болот да. Ушул жер бизге ылайыктуу, Бапайлина ылайыктуу деп уукту уштатып туруп сайып кеткен да. Бапайыл ушул жерге отурукташалы деп Садык Баатыр. Азыркы мезгилде Кырмандын жанында Аккоргон деген жер бар. Ошол жерге коюлган сөөгү. Аккоргон деген сөөгү Барскондун ар жак четинде мүрзө бар да, Аккоргон деген. Ошол жерден топурак алдыртып келип, ошол жерге көмүлүп коюлган да. Анан азыр биздин Бапайлинде көптөн бери чоюлуп кетти. Ошо Садык Баатырга ошо жолдун жээгине бир татыктуу бир белги коюп, эстелик коюп, ошону тургузсакпы деп. Эми ошол эстеликти, ошол фондду, ошону баштай турган мына Кубан агабыздын бул китебинен мен ойлойм биздин аттуу баштуу элдер бүртө койгон отко деп. Себеби ал бир гана ошо Бапага таандык эмес да. Бул Кыргызстанда, Кыргызстандын боштондугу үчүн, кыргыздардын эркиндиги үчүн күрөшүп келген түндүк кыргыздар үчүн өтө чоң салмактуу эмгеги зор адам болгон да. Ошону дагы эми мына биздин Илимдер академиясынан дагы кошулуп, именно ошол баатырларды, татыктуу баатырларды чыгарса да. Себеби бизде көп нерсе чыгып атат. Мага Башкулуттан бир экөө айтты эле да. Кел атсак дейт, жолдун башынан аягына чейин эстеликтер экен. У вас все, оказывается, святые деп күлөт да. Эми баа татыктуу адамдарга койсо муну болот. Эми Садык Баатырдын эмгеги абдан зор болуп атпайбы бул жерде. Анан ошо Барсконго таяп кетип, анан бизде чет элден келгендер көп сурайт да. Барскон эмне үчүн Барскон деген айтып калганда. Каяктан алынган? Каяктан алынган деп. Бул баягы илгери бул баягы илгери Александр Македонский армиясы менен келатып бүт баарын чаап келаткандан кийин перистерди, усталарды, акылман, окумуштууларды кошо ээрчитип келип, анан кийин Кытайга кетип атканда калтырып кеткен да. Фарсакан деген айыл болгон экен. Перистердин шаары дегендей. Анан булар деген келип ошол жерге кол өнөрчүлүк, устачылык кылып, шаарды абдан өнүктүрүп, анан кийин баягы аттарын ооштуруп анан Барскан, анан кийин Барскон болуп калган да. Анан ар кимиси ар кандай айтып атпайбы?
Ал жерде аябай өнүккөн шаар болуп, илим билимдүүлөр чыгып, жанакы Жусуп Баласагын, Махмуд Кашкари, Теккерей деген ошол кылымдагы окумуштуулардын баары ошо Барыскондун мектебинен бүткөн. Анан кийин 1966 жылдары партиянын күчү менен Барыскондун мектебин күчтүүрөөк, билимдүүрөөк өнүктүрөлү деп келгенде, ошондо кийин жанакы биздин Сооданбеков агайыбыз кийин посол болуп жүрбөдүбү? Кемелбаев, Нургазы агай деген посол, Союз убактысында посол болуп жүрдү. Тилектеш Шишемкулович агабыз алтын таңдай деп тиги казактар айткандай, анан көп окумуштуулар чыкканда ар бир урууда. Кийинки эле мугалимдер ошо тарыхчылар болуп, Барыскон мектебин абдан көтөрүшкөндө бийик деңгээлге. Ошол мен ойлойм, ошо Эшмамбет салган мектепте иштешкен алар. Урматтуу замандаштар, бул жерде суроо болду эле да, ушу Садыкты айтпай атасыңар депчи. Мен эмне айтмак элем? Силер айткыла. Мен билем, просто ошону силер улап кетсеңер дегенде. Садыктын эмгеги абдан чоң. Мына ушу Барыскондун негизи мен айтам. Биринчи жолу карып калган кезде негиздеген элге чогулгулач деп айткан бул чындык. Бирден бир. Жана Эшмамбет ал жана кийинки эле учурда баягы эштек 30-жылдардан кийин Эшмамбет Кендирбаев уулу баягы келбедиби, тиги Өзбекстандан келди го дейм. Ташкенттен келди да. Тиги биз бапабыз биз деп ушерден жер алып жашасак болсо, Эшмамбеттин бир айтканы бар, менимче. Көп экенсиңер, жер жетпейт го дегендей сөз кылган да. Казактан келген элчилерге айткан. Элчилерге? Ошого бир таарынып калган дейт. Кубакы менен манжынын тукуму ошондо бир 10 чакты киши келетимиз ушу Көкчө тоо тараптан. Барысконго келгенде, Барыскондо элди журтту чогултуп, эми ошондо Ревкомдо иштеп аткан аттуу баштуу колдон суурулган киши экен Эшмамбет. Ошо киши анан баштап келип анын айылга келгенде Молдасан деген чылпак уруусунан Молдасандын Мамбети деген айткан экен. Буларды каяка батырасың, эшке деген экен. Десе анан тигилер ошону кыйтыйган экен. Булар деген эмнеси? Биз өзүбүздүн бир туугандарды издеп келсек деп. Анан ошондон кийин анан жүр анда жер чалалы деп жанагы чоң жайылма, кичи жайылмага чейин барган экен. А бирок ошо кезде Эшмамбет Кыргызстандын жер суу реформасында иштеген кез экен. Ошо кезде чечим чыгарткан экен Кыргызстандан. Казактагы кыргыздарды Кыргызстанга алып келип отурукташтыруу деген чечимди токтомду токуткан экен. Бирок кийин өзү репрессияга туш келгенден кийин бул маселе жабыктайдан калган экен. Муну биз баягы айылдан чыккан тарыхчы санжырачылар катары илик тебизилдеп интернет аркылуу чабыттап атабыз. Бирок ошонун таама изине, тагызына жакшы туша албай келаткан кезибиз. Анан аманчылык болсо муну деле издеп табабыз. Себеби калымдаштыруунун мезгили азыр эми кандай болгонун да издеп табууга болот. Биз Кубан мырза баягы укканды илгери укканды айтып атам да. Негизи Эшмамбеттин баягы кадыр баркы кезегинде Кендирбаев өтө чоң болгон орустарга дагы. Ал жакшы эле жанагы ушул чачыраган элди бир жерге чогултсамбы деген тилеги болгон да. Кийин жанагы бир окуя болуп кетпеди. Мен түшүнүгүм боюнча бул Эштектин балдары эмес. Бул Кубакы Манжынын урпактары келген окшойт. Казактагы Манжы Эштектеги эмес, Өзбектеги эмес. Өзбектеги эмес. Кубакы Манжыны алып кетпеди беле, тиги Олиятыны. Бул жолу 1700-жылга чейин алып кеткен. Мен сүрүштүрүп карасамчы, ийин келип атышпайбы? Ошондо эле булар 1,5 мың түтүн болуп калыптыр деген сөз укканда. Анан баягы бир жерде кайда батырабыз деген үчүн таарынып келбей калган дейт. Бапа негизи мен бир нерсеге таң калам. Барысконго барсаң, жалаң эле бапалар го. Мен Көл бугусу деген китепти жазган кезде Барыскондо канча уруунун өкүлдөрү жашайт деген суроого келип такалдым да. Анан улам бирин сурап отуруп неме кылсак, тактоо салсак, 19 уруунун өкүлдөрү бар экен. Бүгүн Барыскондо Кыргыздын 19 уруусунун өкүлдөрү бар экен. Бирок негизги эл бапалар. Туура ошентип айтсак болот да. Абдан кармайт экенсиңер баягы тууганчылыкты. Мен ошого таң калдым. Жалаң Барыскондор карасаң эле биз деген тукумубуз, чагырдыкыбыз, тойчонокубуз,
деңиздикибиз деп элечи атыгай кутуйбуз деп айтып калышат да. Жолчоро, Кенжебай деп. Жана Кенжебайдан Садык төрөлүп атпайбы, Садык Баатырчы. Эми бул жерден айтыш керек, Боронбайдын тушунда дагы Садык Баатырдай эле оорчулук заманда Боронбайдын айтканы бар Берикбай тууралуу. Ким? Кубан мырза. Бул Берикбайды эмне үчүн чоң өтүк дейбиз? Чоң өтүк дегенде өзү кийин Илимдер академиясында илгичи куру калган дейт. Ошо курунун диаметри 1 метр 18 сантиметр болгон экен. Демек Берикбай бир ат менен бир күндө жүрө алчу эмес экен. 2-3 ат которуп, өзүнүн баягы эткелдиги, өзүнүн боюнун бийиктиги, өзүнүн чоңдугуна жараша айткан экен. Чоң өтүк дегенде бул баягы агесте бүгүнкүдөй өтүктөр жок да. Агесте баягы кийме өтүк, кийиз өтүк болушу мүмкүн, балким арчындалган өтүк болушу мүмкүн. Баягы көлөмүнө жараша чоң өтүк деп муну балбай койгон экен. Себеби ошо орустар менен андан кийин сарбагачтар менен бугу сарбагыч жаңжалына чыкканда кап ушу менин жанында чоң өтүк Берикбай болсо эмне деген арман кебин айткан экен Балбай Баатырчы. Анан биз айтып атпайбыз баатырлар деп. Баатырлар чыгышкан. Мына могу ат башы тараптан Тайлак Баатыр чыккан, Көлдөн Балбай Баатыр чыккан. Булардын баары бир мезгилдин баатырлары. Ал эми Садык Баатыр жөнүндө өзгөчө сөз. Себеби дегенде Балбайдын атасы Эшкожо. Эшкожо Абайдылдын баласы. Абайдылданын алган келини Айжан, бул Атакебийдин экинчи кызы. Айжан. Ошону Эшкожо алып атат. Эшкожо менен демек Садык Баатыр бая замандаш болуп атат. Бир мезгилде жашап атат. Балбай Баатыр болсо ошонун бир ата өткөн окум тукуму болуп атат. Эшкожо болжол менен 1770-1780 жыл киши. Бул Боронбай менен замандаш. Садык Баатыр болжол менен 1740-жыл ошонун тегерегиндеги. Ошонун тегерегиндеги киши да. Кантке менен дагы мына көрдүңөр атакенин кызын Айжанды Эшкожо алып атпайбы, чындыгында Эшбер алмак. Эшберге тийбей бир тууган Эшкожого жактырган Эшкожо. Мына себептер болгон. Себептери болгон. Мына кандай тууганчылык болуп кеткен. Атакенин негизи 8 эркек баласы болгон. Таштанбак баш болгон. 3 кызы болгон. Эми тагдырдын буйругу мындан көрүңүз. 3 кызын тең бугунун балдары алган. Биринчисин Кенжебайдын оолу Садык Баатыр алып атат. Экинчисин Орозондо. Экинчисин Абайдылданын Эшбери алып атат. Эшкожосу алып атат. Үчүнчүсүн Тыным Сейиттин морту калган. Ошентип 3 кызын тең бугуга берген. Эми жанагы Атаке бийде деле ар кандай санжыра иликтөөчүлөр ар кандай маселеге баягы алып келип атпайбы? Ал түпкүлүгү бугу болгон деген да сөздөр бар. Эми ал чоң сөз. Эми мындай кылалы, Кубан мырза. Биз баарын баягы жиликтегенге келетабыз да акырында. Эми баары бир курактай болуп турат да. Жолчоро улусу Сатай, анан жолчоро Мажиктин балдарын айтып атат. Кенжебай, анан 3-чү аялынан кара кыз. Ушунун тукумдары кайда? Бул эми жалпы жонунан бул 3 атанын балдары баары эле Бапада жашайт, Барскондо жашайт. Улуусу Жолчоро деп атпайсызбы? Сатай деп атпайсызбы? Сатай Мажиктин Сарт аялынан төрөлгөн бала. Сарт аялынан төрөлгөнү мындай Мажикти мал айдатып, чалай 8 жолу саткан деген бар, 3 жолу саткан деген бар. Башын малга байлап, баягы малын атасына таштап, атасы да аталаш атасы болуп атат. Ошонтуынан улам Анжан ажыга Кашкар тарапка мал айдап барып турган. Ошондо Булан деген чоң байдын малын айдап Кашкарга барса, баягы жайчы кыйкырып баягы кулактандырып айтып атат дейт. Бападан калган тукум бар, 13-15 жаштын тегерегинде болушу мүмкүн. Мен ошону издетип атам деп бир өзбектин бир байы иликтөө жасатып атат дейт. Анан кулак туруп калган экен Мажик, туруп калгандан баягы кишиге келген экен да баягы кулактандырып айтып аткан. Бул ким жөнүндө сөз болуп атат?
Мисалы мен ошо бапа дегенди мен небереси мен болом деген экен. Анда сен бир дилде берсең, мен бай менен беттештирем деген экен. Бай менен беттештиргенде бая Назар деген бай экен ыйлап сыктап туруп анан баягы чечек чегелеген баланы дагы таанып бапанын кудум өзү экен деп туруп аны кучактап туруп сенин Мажикти сенин бапада кимиң бар дегенде карып барып калган атам бар. Анан тиги атам менен уялаш тиги өзүмдүн чалай атам бар деген экен. Сен андай болсо маган бала бол. Мен 60 жаша жашадым, 60 жаша жашадым, бирок тукум көрө элекмин. Сен маган бала бол, үйлөнтөйүн, жайлантайын деген экен. Ошондо Бостон деген булар түпкүлүгү Анжандан келген байлар экен Кашкарга. Сода сатык менен келишет өзбектер. Анан келип анан ошо жаш кезинде эле сөзгө, кепке бая мааны берип айткан экен. Сен эркек балалуу болсоң, кызымды сага берейин, келин кылып. Сен кызды болсоң, мен уулду болуп калсам, ошо кызыңды мен келин кылып алайын деген экен. Экөө бая сөзгө быгышып анан турган кезде жанагы Мажик табылып атпайбы? Мажикти алып баргандан Бостон деген досуна айткан экен. Бостон, мен сөзүм эки болбосун. Кезегинде айттым эле. Ушундай сөзгө макулдук бериштик эле, кол алыштык эле. Эми сен бойго жеткен кызың бар. Дейилде деген кыз экен. Ошону маган келин кылып бер. Мынакей мен тукум көрбөсө дагы менин аялым баягы багып алган баласы менен турат. Деп ошол Дейилданы Мажикке алып беришкен экен. Эми ошол Сатайдан бапада чоң уру бар. Себеби дегенде Мажиктин сакалдуусу, Мажиктин улуусу деп айтылат. Сатайды. Андайын Жолчуро деп атабыз. Жолчуронун 4 баласы болгон. 4 баласы Медет, Чылпак, Жумаш 4 баласы болгонда 4 баласынан тараган Мөндөш 4 ата Жолчуро бар. Ал эми кичүүсү Кенжебай деп атпайбызбы? Кенжебайдын жалпы жонунан 7-8 атага тарап кетет. Себеби бул киши көп аял алган киши болгон. Ар бир аялынан бирден экиден бала болуп туруп, анан жанагы өзүң жогоруда айтып атпайсыңбы? Абылеш, Айылчы, Каракыз, анан Карагул дегендей ошо балдар укум-тукум тарап кеткен да. Азыр алардын баарысы ошо айылда жашап күн кечирип келатат. Бапа чоң уруу бекеринен айтылган жок. Бапа кеминде 50-60 миңге жетет деген сөздөр бар. Себеби дегенде Казакстанда эштек менен баласы бир баласынын 2 кубакманжынын 2 баланын тукумдары Казакстанда жашайт. Булар 2 районго өтөт дейт. Ал эми эштектин Өзбекстанда жашаган балдарынын саны дагы аз эмес. Бул бир район тегерегинде дейт. Демек ошолорду орто эсеп менен алганда эле Барскондогу, Бишкектеги, Токмоктогу, Оштогу, Чүйдөгү тигип бул бапаларды кошуп эсептегенде бир 50-60 миңдин тегерегиндеги эл бар. Демек бапа уруусу бая Кыргыздагы эң чоң уруулардын катарына кирет деп айтып болот. Бул жанагы Көкчөтөдө бапа казагы деп атпайбы? Окусаңар керек. Мына ошол бапа жөнүндө болот атат. Кеп ошондо болот атат. Эми талай биз Шадыкан ажы деп угуп калабыз. Шадыкан ажы жөнүндө кыскача айтсаң. Бул Шадыкан ажы болсо, бул бапада ошо 1870-жылдары жарык дүйнөгө келип, анан өзүнүн ажылык милдетине барып келгенден кийин эл ичинде жакелеринин жанында жүрүп, элчилик жөндөмү болгондо, казак-кыргыз каркыраны бөлүшүп атканда, чек араны бөлүшүп атканда, ылдый жакта бападан Жунуш Балбан деген аталар менен барып, алар менен Акынбек Баатыр ошолор менен барып, анан баягы көп саясий маселелерди даргашып чечип жүргөндө, Чоң Таш деген түп райондогу айылда бир манасчы аксакал бар эле. Тилекке каршы алып өтүп кетти, ошол айтты эле, мына Чоң Ташты Шадыкан ажы уюштуруп кеткен, ушул жерге отуруп. Ошол. Ал киши баягы казак менен кыргыздын чек арасын бөлүшүп атканда, Кызыл Бөйрөк уруусунда казактан улуу жүздөн Телибай деген байдын үйүнө конок болушат. Анан ошол жерден кыргыз казак
Телебайдын жалгыз кызы болгон экен, Азине деген. Ошого жуучу түшүп келишет. Анан ошол кезде Болпоң чоң ата Шадыкандын уулу эр жетип жүргөн жигит экен, бойго жеткен. Анан ошол кызынан сурайт, жалгыз кызынан. Кызым, Казактан да Кыргыздан да жуучу түшүп атат. Кимисин каалап көңүлүң түштү дегенде Кыргызга барам дейт. Анан Шадыкан өзүнүн баласы Болпоңго Азине чоң энени алып берет да. Анан баягы аттап тондоп келип ошол чек араны тактап бөлгөндө чоң мааниси болгон да. Анан Шадыкан ажы өзү 2 жолу ажыга барып келген киши экен. Ал жөнүндө кыскартып айтсак, мынау жеринде мындай жең чөнтөгү болуп, анан күмүш, алтын акчалар салып жүрүшкөн. Анан баягы ажыга баратканда Карачеке деген каракчы жолдон чыгат. Таможня өңдө. Тоноп тумушкан экен. Анан ал киши баягы Карачеке чыгып кылычы менен жигиттер менен тосуп турганда эле бияктагы жеңдеги акчасын мындай чачып, ай, ушул мурзалардын колунан кантип жаманчылык келсин. Мунауну кичине чай ичип койгулачы дегенде анан Карачекенин жигиттери акчаны чогултат дагы. Карачеке ошондо кылычын бияка бүрккөн экен да. Ушул караван аман эсен тияка өтүп, кайра бияка өтүп келсин деп. Анан ушу кайра келатканда тоңдун шарпылдагына чейин ошол кара кечен жигиттер узатып келген экен. Аны Мүкөй абабыз абдан келиштирип айтчу эле. Анан эми биз эл журтубузга келип калдык, биздин айылга барып даам сызып кетпейсиңерби дегенде Карачекенин жигиттери айткан экен. Жок, бизге андай буйрук болгон эмес. Эгер уруксат болгон эмес, эгер силердикине барып биз конок болуп жатып алсак, анда Карачеке биздин башыбызды алат да, ошол узатып коюп анан кеткен экен да. Эми ошол жеңге салган акча менен бараткан бир канча караванды аман эсен алып калат да. Ушул сөзү бар да, анткен жалаң тоноп турчу да. Бул салып коюп кол шилтегенде дилде ыргып атса, бул сыйкырды көчкөн да мунучу. Шадыкан ажы. Бул киши бий болду беле? Бий болгон. Бул эки жолу бий болгон. 2 жолу бий болгондагы бул мен архивдик маалыматтарды казып отуруп таап алдым. 1893 жылы бул Барыскон желден, Бапа желден болуштугуна бий болгон экен 3 жылга. Кийин 2-нчи срокко шайланган экен. Бирок а кишине бий деп дагы, ажы деп дагы өмүр бою аты ооздон түшкөн эмес экен. Жанагы Үркүндө атпайсызбы? Үркүндө бул ажыга Иванов, полковник Иванов чоң милдет тарткан экен. Ошол мезгилде Кыдыракеге ушундай милдет тарткан экен. Алып калгыла. Бапа желдеңди Шадыкан алып калсын. Ал эми арык тукумун Кыдыраке алып калсын деген экен. Экөөнү чакырганда Кыдыраке 1 ай мурун көчүп кеткен экен Кытайга. Анан Шадыкан келген экен. Шадыкан ажы келгенде, Шадыкан сүйлө дегенде айткан экен. Мен барып Бапа элин токтотоюн. Сиз маган бир жум уруксат бериңиз деген экен. Көрсө Шадыкандын ажынын баягы эмгеги ушундай болгон экен. Бардык Бапа желдеңдерди Кытайга көчүрүп жиберип, андан кийин өзү келген экен. Келип эме баягы суңган башты кылыч чаппайт, өлсөм мен өлөрмүн. Мен баягы силерге садака болоюн деп келип анан Ивановго айткан экен. Тилекке каршы мен кууп жете албай калдым. Бапа желден көчүп кетиштир деп аман-со көчүрүп ийип, анан артынан кеткен экен. А Кыдыраке болсо ага чейин баягы бир канча мезгил эртерээк баягы көчүп, баягы орустардын какарынан алысыраак калышкан экен. Анын себептери көп. Талай. Бул китепте да Шадыкан ажы жөнүндө жазылган, Үркөн жөнүндө. Ошол жөнүндө кыскача айтсаң. Бул жанакы 16-жылы Үркүндө Шадыкан ажы жанагы Кубанов айткандай орустардын баягы генералдары Бапа элин токтоткун. Баары келсин, чогулуп дегенде Шадыкан ажы өзү барат. Элди узатып жиберип. Сезип турат да, элдин баарын кырып атса тия. Анан баргандан кийин элдин артына жетпей калдым. Эл кетип калыптыр деп барат. Анан орустар баягы кайра узаттырып жиберет. Анан чоң ата келип алып туруп, Болпоң ага чейин Болпоң өз баласы бойго жеткен 21-22-деги жигит экен. Ага тапшырма берип, элдин баарын ашуудан ашыртып, анан мылтыктар бардан келе саналуу да. Түтөтма. Анан биз бунун баарын оqдарыбыз аз болсо, баарыбыз калып кырылгандан көрө
жигиттин тыңдарын элди Акширак аркылуу ашырып, Сөбөк аркылуу Кытайга узата бергиле, биз орустун калган отрядын тозуп дейт. Ошондо 300 казак каракчылар отрядтары келип, кол салганда, жүзү бүлүк салганда, чоң ата чеп таштап коет. Ошол жерге биз эстелик тургуздук. Ошол жерге жатып алып, 3 жигити менен барданке болгон ок дарысы менен 1,5-2 сутка кармайт. Орустар дагы эл узап кеткенче. Анан ошол кезде чоң атанын, Болпоң чоң атанын бутуна ок жаңылат. Анан жарадар болуп жатып атыша берет. Анан ошондо жигиттер келип айтат, эл коопсуз тарап өтүп кетти. Себеби 3000 түтүн өрдөгөн экен. Кыдык, сарбагыш, саяк бардыгы. Ошолордун баарын аман эсен алып калганда, ошондо Болпоң чоң ата эрдиги ошо Белек Солтоноев биринчи кыргыз тарыхчысы ошол алып атат да. Бул документтердин баарын биздин тарых музейине алышкан. Себеби чоң аталарыңар Баатыр Турбаева, эмне муну сактап жатасыңар? Себеби биз үркүм боюнча Жусуп Абдрахманов менен эле Белек Солтоноевдун жазмасына ишенебиз дейт, таянабыз дейт. Себеби калгандарына мындай дааналыгы жок болуп атат деп. Ошол жагы болгондо. Урматтуу замандаштар, мына Шадыкан ажы Болпоң деп атпайбызбы? Чындыгында эле Шадыкан ажынын баягы эмгеги ушу үркүмдө көрсөтүлдү да. Бул орустар чакырып алып атып салып атпады чындыгында. Баягы керек болсо Шадыканга да ишенген эмес. Сен эле кайра качып жибердиң. Кайра барасың, алып келесиң деген да. Бирок Шадыкан ажы түшүнгөн да, бул элди кырып салат деп. Жанагынтип курдурметтейбиз, эмне дейбиз? Мылтыктарды алып калып тосуп турушпады. Бул Шадыкан ажы. Шадыкан ажынын баласы ким? Болпоң. Болпоңдончу? Болпоңдон Карбоз, Казы деген эки баласы болгон. Карбоз пулеметчик болуп, кавалерист 1-чи Украина фронтунда кызмат кылган, а Казы атабыз болсо Кытай Шанхайшилерге чалгынчу. Ооба, мына Карбоздун урпагы. Туурабы? Шадыкандын чөбүрөсү, Болпоңдун небереси болуп калган. Болпоңдун небереси болуп атат да. Таалай. Жакшы. Эми биз Чепташ деп сөз кылып калдык. Ушул жерде бир токтололчу. Чепташта бир сөз кылып калдым. Табылды, матыр ушул жерде жарадар болуп жатты беле. Кайсы табылды? Бул эр табылды жөнүндө сөз болуп атат. Эр табылды мисалы чалгалмактарда тоскондо тосордон тоскон, тамгадан белги баскан. Тамга деген сөз ошондон калган. Тамгада дагы баягы эки бөлүнгөн таш турат. Жогорку Чепташта дагы таш турат. Чепташ бекерден Чепташ делген эмес. Себеби дегенде баягы жоону тосууга ыңгайлуу шарттуу жер болгон, бийигирээк, дөңсөрөөк жерде жайгашкан, астыда келаткан баягы орус, казак орустарды көрүп турган. Анан жанагы анча-мынча эле барданка болгон, агесте. Барданка деле 5 атар, анан жанагы түтөтмө мылтыктар болгон. Ошону түтөтүп, ок дарысын салып антип минткенче эле бир топ убакыт өткөн. Ошондо дагы Болпоң өзүнүн баягы жаш да, эр жүрөктүүлүгү да ошо эли жери үчүн деп ошолорду сактап калыш керек. Элди аман-соо Кытайга качырып өткөзүш керек деп анан жанын канжага байлап туруп башын ошол жерге калышкан. Агестеме жалгыз Болпоң эмес, анын тегерегинде дагы жан жокурлөр болгон да, бир неке киши болгон. Бул Чепташ жөнүндө, табылды жөнүндө сөз болуп калды. Ушул жерде табылдыны Чепташта кандай тиешеси бар? Эр табылдынын жана сөз жогоруда айтып атпайсызбы? Жарадар болуп жаткан жери деп. Жарадар болуп жаткан жери кыйлагылдыйраак. Ошол жерде азыр мазар өсүп турат. Мазар талдар өсүп турат. Ошо Барскондон чыккан дүйнө чемпиону Ырысов Абакир деген аксакал чыккан, азыр деле иштеп жүрөт. Баягы ардагерлер арасындагы дүйнө чемпион күрөш боюнча. Ошол жерди бөлдүрүп алып, табылды мазарды. Ошол жерде көрктөндүрүп, жашылдандырып, үстөлүн коюп, анан тегерегин курчап дагы эле турат. Ал эми жанагы Чепташ деп атпайбы? Чепташка чейинки кийин баягы Гагариндин башын коюшуп, баягы табылды ташты жылдырып ордунан ушундай кылышкан. Ал табылды таш деген башка таш. Ошону айтам да, башка таш. А Чепташ баягы душмандан коргонууну баягы максаттаган ушул жерде ылайыкташтырылган жер. Өгүт. Эми ошо эр табылды ушул жерде жарадар болуп жаткан жериби?
Жоқ, жарадар болып жатқан жері башқа. Бірінші көпірі деп қойды. Барысқондың сиян түшкен көпірінің астында бұл жер. Табылды мазар деген бар азыр. Осы жерде тал, терек бары өсіп тұрады. Чындыгында табылды ошол жерде жарадар болуп жаткан ба? Жатқан. Ошол Барыскондон канча алыс болуп атат ошондо? Чепташтын алыстыгы 3-4 Ошондой километр эле? чакырымча. Демек, ошо эр табылды ошол жерде жаткан экен. Эми ошо тегерек эми азыр болжоп айтууга болбойт да. Болжоп айтууга болбойт. Балким ошол жактан жаракат алды. Бер жака жатты. Балким бер жактан жатып, анан жака Талдуу булак деп коет ошол жердин немеси тегерегинде да. Жакшы. Урматтуу замандаштар, бүгүн ушу бапа уругу жөнүндө экинчи берүү кылып жатам. Бир аз болсо дагы биринчи берүүгө, бул экинчи берүүбүздө кошумча болду десек туура эле болчудай. Анткени бул жерде көп аталыктар айтылып кетти, көп маанилүү сөздөр айтылды деп ойлойм. Баягы кызыккан адамга бул кызыктуу эле болот. Бир аз анча-манча болсо да маалымат алды деген ойдомун. Мына Кубан мырза, өзүңөр мына 10дон ашык китеп жаздыңар, тарыхый китеп жаздыңар. Бул дагы бапа уругунда изилдеп атасыңар, дагы бир жакшылап, дагы бир баягы элге журтка жеткизем максат кылсаңар. Мына силерден мен билишимче азыр силерден өдөрөөк бир кеңешиндерди тапканым жок азыр, чынын айтайын. Балким чыгар, Көп билгендер өтүп кетти. Баягы издеп тапканыбыз ушул болду. Эл да ошону туура түшүнсүн, аз болсо да көптөй көрсүн деген оюмда, анан ар жагын ордоп толуктап аларбыз деген ойдомун. Рахмат силерге. Алыстан келип мына бүгүн көлдөн келдиңер. Чарчап келсеңер дагы баягы эргип айтып бердиңер. Рахмат. Иштериңерде ийгилик болсун. Дайыма жакшылыктын үстүндө жүрөлү. Элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.